Салам барыңыздарга, даамдуу тамактар каналына кош келиңиздер. Бүгүн бизде жумурткасы жок эле жана ошондой эле ак май, сүт кошулбаган мына ушундай сонун пирогдун рецепти болот. Эгер кызык болсо, видеонун аягына чейин көрүп, мени менен чогуу бирге болуңуздар. Алгач кургак казыктарды аралаштырып алабыз. Бул 180 грамм кум шекер, ошондой эле элекке 200 грамм un, 30 грамм какао. Какаонун бул жерде канчалык сапаттуу болсо, ошончолук пирогуңуз даамдуу болот. Ошондой эле 7 грамм разрыхлитель же сода, бул жарым чай кашык болот. Ошондой эле кашыктын учуна бир аз туз кошуп, баардыгын жакшылап аралаштырып жана электен өткөрүп алабыз. Баардыгын жакшылап аралаштырып алдык. Эми 240 мл суу куябыз. Суу үйдүн температурасындагы кадимки эле суу жана 60 мл өсүмдүк майын кошуп, 1 аш кашык кычкыл кошобуз, 6 же 9%. Мен алма кычкылынан коштум. Ошондой эле кадимки эле кычкылдан дагы кошсок болот. Бүртүкчөлөрү жок, бирдей тегиз абалга жеткенче жакшылап аралаштырып алабыз. Эгер бир аз суюгураак болуп жатса, 1 аш кашык какаодон кошуп койсок болот. Ал эми коюураак болсо, албетте бир аз суу кошуп коебуз. Камырдын коюлугу мына ушундай акма камыр болот. Эми пирогду бышыра турган ылайыктуу идишке куябыз. Диаметри 18-20 сантиметр болсо ылайыктуу болот. Духовканы алдын ала 180 градуска ысытып, ортоңку көзүнө коебуз дагы болжол менен 40-45 мүнөттөй бышырып алабыз. Бышып жатканда алгачкы 25 мүнөт духовканын эшигин ачпайбыз. Андан кийин бышканын жыгач таякча менен текшерип алабыз. Эгер кургак чыкса, демек бышты. Эми толук муздаганча темир торчонун үстүнө коюп коебуз дагы, өзүнө эле бере берсек болот. Ошондой эле экиге бөлүп, өзүңүзгө жаккан кез келген вареньядан майлап койсоңуз дагы аябагандай даамдуу болот. Мен кара өрүктүн джемин колдондум. Ал эми бетине болсо, ошол эле какаодон крем жасап койсок дагы болот. Ал дагы эң эле жөнөкөй жасалышы. Ал үчүн бизге 3 аш кашык кум шекер керек, 2 аш кашык какао, ошондой эле 4 аш кашык сүттү куюп, бүртүкчөлөрү жок, бирдей тегиз абалга жеткенче жакшылап аралаштырып алабыз дагы. Ортоңку отко коюп, 2 мүнөттөй тынбастан аралаштырып кайнатып алабыз. Жана ысык кезинде 1 аш кашык ак майдан дагы кошуп койсоңуз болот. Бир аз муздатканда крем өзү коюлана түшөт. Андан кийин пирогдун бетине майлап коебуз. Жана табитиңизге жараша кооздоп дагы койсоңуз эң эле жөнөкөй торт болуп калат. Мен болсо тоңдурулган малиналар жана кум шекердин упасы менен мына ушинтип сонун кылып кооздоп койдум. Пирог өзү эле жумшак жана нымдуу болгондуктан дароо эле бере берсек болот. Достор, сиздер дагы сөзсүз түрдө жасап көрүңүздөр. Эң эле жөнөкөй азыктардан, жумурткасы жок, майы жок, мына ушундай сонун пирогду жасап алсак болот. Эгер бүгүнкү видео жакса, пайдалуу болгон болсо, лайк басып, комментарий калтырып, каналыма катталганды унутпаңыздар. Жана досторуңуз менен бөлүшүп койсоңуз дагы менин каналымдын өсүшүнө салымыңызды кошкон болосуз. Көргөнүңүз үчүн чоң рахмат. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.